Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызда жаңы тема менен таанышабыз. Сынатооч деп аталат. Сынатооч жөнүндө маалымат алабыз. Заттын сын сыпатын, өңү түсүн, даамын, жытын, көлөмүн билдирип, кандай деген суроого жооп берген сөздү сынатооч дейбиз. Заттын сын сыпатын, өңүнү, даамыны, жытыны, көлөмүнү билдирип туруп, кандай деген суроого жооп берсе, анда ал сынатооч деп аталат. Мисал үчүн, бийик имарат. Кандай имарат? Бийик. Кооз гүл. Кандай гүл? Кооз. Кооз деген сөз бул сынатооч. Кызыктуу китеп. Кандай китеп? Кызыктуу. Мына ушул сөздөр сынатооч деп аталат. Кандай деген суроого жооп берсе, сынатооч деп аталат. Силер менен биргеликте көнүгүү иштеп, тема боюнча дагы көбүрөөк түшүндүрмө алсак. Бөжөңдөгөн бөжөгүм деген текстти окуп чыккыла. Окуп чыгып, биринчи көнүгүүдө берилген суроолорго жооп бергиле. Экинчи көнүгүү тексттен, бөжөңдөгөн бөжөгүм деген тексттен сынатооч сөздөрдү тапкыла. Кандай деген суроого жооп берген сөздөр бул сынатооч дедик, ошол сынатооч сөздөрдү таап, аларды уңгу жана мүчөлөргө ажыратып жазгыла. Үчүнчү көнүгүү. Коён менен бөжөктү сүрөттөп, классер түзгүлө дептир. Бизге классер берилген, ошол бош орундуктарга жазабыз. Экөөнү сүрөттөйбүз. Мисал үчүн, коён кандай, бөжөк кандай. Ошол бош орундуктарга сөздөрдү жазабыз. Коён менен бөжөккө тиешелүү. Төртүнчү көнүгүүдө бизге табышмактар берилиптир. Табышмакты окуйбуз. Сынатооч сөздөрдү тапкыла. Табышмакты жандыргыла. Төө ооздуу, бото көздүү, эмен кулактуу, эчки чычаңдуу, ат аяктуу, кой жүндүү. Бул эмне? Тапкыла. Экинчи. Аттаган жери атандай, баскан жери бармактай, оттогон жери оймоктой, качып жүрөт карматпай. Жандырмагын тапкыла. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү 59 бет.